Эки баштуу ажыттарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек, кайра экинчи баш өсүп, дале токтобой келет. Коррупция менен айыгышкан күрөш уланып жатат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директорунан орун басарын кармады. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча айыпталууда. УКМК тарабынан мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин балансында турган мамлекеттик мүлктү узак мөөнөткө ижарага берүү келишимдерин түзүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары аныкталды. Бул факты боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында Кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3 бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери боюнча жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок.